соң Ысык Көл облусунун прокурору катары аз убакыт иштеп, бирок бул кызмат калымсынбай койду. Түз эле бийликке сын айтып, отставкага кетти. Сыягы май талкандан кийин обл прокурорлукту чанып баса берди окшойт. Эми Жапыкеев чогултуп алган акчасы менен күзгө чейин чет өлкөлөргө саякаттап, сайран куруп, андан соң саясаттын ташынчалары канкууланууда. Азырынча бийликтин рейтинги түшө элек экенин аңдап, убакыттын өтүшүн санап өрлөбөй калганда өпкө үзүүгө батынабы. Учурда ал саясатчылар менен консультацияларды өткөрүп, өрөпкүп басып жүргөн чагы. Бийликте терең мааниде акыл калчагандар болсо, Сыймык Жапыкеевди күзгө жеткизбей эле эбин таап, мыйзам бузса жазалап, сопу кылып коюшу мүмкүнбү? Жоо аяган жаралуу демекчи, дал ушул эргул төбү каңдап жүрбөсүн. Тарапташтарын жетиштүү деңгээлде козутучу эле. Булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин. Мафия жактырган Улукбек Марипов көзүн сүзсө тажиктер бука секерегин жасады. Шариман Шарипович деп мурдагы бийликтен түңүлүп калган Орусия президенти Владимир Путин бүгүнкү бийликтен жай баракат жүрө берген жактырган жок. Өзүнүн жакын досу экс-президент Алмазбек Атамбаев бүгүнкүлөрдөй былжырап жүрө берсе, кадимкиде урушуп, чабы ийбесе да аябай тилдеп, улуу агасы катары жакшылап бийлеп коймок. Бул жолкусунда Тажикстан Кыргызстанга согуш ачып, Орусия менен бир туугандык жана достук мамиледе болгон эки өлкө ичара кырылышып жатышса, Владимир Путин ичинен түтөп оор абалда калган туура түшүнүш керек. Кыргыз тарап менен Тажик тараптын таянар тоосу жалгыз Орусия болсо, 100 жылдан бери келе жаткан мамилени бузуп алуу эч кимге пайда алып келбейт. Ансызда СССР таркап кеткени, чачырап кеткени үй бүлөдөй болуп бирөөсү да жакшылык көргөн жок. Баарына кыйын болду. Ар кимиси өз киндигин өзү кесип, эптеп, септеп бутуна туруп келе жатканда жетимге көк чөтөлдүн кереги барбы? Албетте жок. Жетөн ичинен бирөө састкы болуп чыккандай Тажик тараптын тежиктеги көп байкалды. Качан болсо да ызы-чуу жаратып, алтырууга ичара согушуп, ичара тил табыша албаган тынчы жок немелер экен деп биз өзүбүздү да айтсак болот. Бизде да 3 жолу элдик революция баштан өтүп, кандуу окуялар болуп, бир нече президенттер алмашылды. Анткени Америка Кошмо Штаты баш болгон капиталисттер орноткон коррупциялык жана мафиялык системага баш ийкеп, жай баркат жүрө берүү мүмкүн эмес экен. Бул багыт мамлекетке жана элге каршы түзүлгөн система экени 30 жылдан бери далилденип бүттү. Капиталисттердин түзгөн системасы боюнча талаптанып, уурдап, калп айтып, бирин-бири алдап, бийлик, байлык, акчага кутунтуп, элди чачыратып, мамлекетти жок кылууга алып келдик. Бирок мунун баарын түшүнгөнгө мээ жетпей жатат. Баарын түшүнүш үчүн марксизм, ленинизмден баштап, илимий коммунизмди, саясий экономиканы, Манас, Семетей, Сейтектен баштап, саясат, геосаясатты так билген түшүнүктүү адам болушу керек. Андай адам барбы Кыргызстанда? Президент Садыр Жапаровдун келишими менен жаңы конституция кабыл алынып, президенттик башкарууга өттүк. Бирок Кыргызстанды талкалап келе жаткан капиталисттердин мыйзамдары, маселен приватизация мыйзамы, көп партиялуу система жана башкалары толугу менен кала берди. Эл ишенген президент чимкирик парламентке ишенип, мамлекетти башкаруу рычагдары чимкирик парламенттин колунда болуп калды. Кыргызстанда президент эмес, мафия башкарып, президенттин адамдарын акырындык менен кетирип бүтүштү. Эми УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке бут тоскондор жөжөнү күзүндө санат болушуп, жалгыз калган президентти күзүндө алып түшүшү. Анткени президенттин ордуна жутунган жеке менчик партияларды жоюп таштаганга кыргыздардын мээлери жетпесе эмне кылабыз? Чимкирик парламентте олтурган коррупция менен мафия капиталисттер түзүп берген коррупциялык конституцияны беттерине кармашып, долу катындай болуп кетпей олтуруп алышкан. Мындай шылуундарды реформатор Михаил Саакашвилин болгондо бирин калтырбай айдап чыкмак. Ал эми миңдеген гүленчилерди түрмөгө камаган Түркия президенти Эрдоган болгондо 120 депутат парламентте эмес, түрмөдө олтурушмак. Кыргызстанда болсо 2010 жылдан бери кыргыз элинин таркасын кетсин деген талаптарын угуп койгон бирөө жарымы болду. Эл колдоп, эл шайлаган президент Садыр Жапаров элдик адам катары эң жөнөкөй кичпей, анын үстүнө айкөл адам экен. Кууланган мафия кадимкидей башкарып алышпадыбы? Өздөрү жактырган Марипов да премьер-министр көрсөтүшүп, анысы болсо төрткүл суу сактагычын айтып, көзүн сүзүп турса, Тажик тараптын бука секириги башталды го. Кунажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт болуп, чимкирик парламент менен былжак өкмөттүн сойку саясаты согушка алып келди. Берем деп туруп, бербей койсо бука эмес, Рахмондун да жини келсе керек. Берем, бербейм деп соодалашкан сойку саясаттын соңунда согуш чыгып, күнөөнүн баары Ташиевке, Жапаровго, Путинге үйүлүүдө. Президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев парламенттеги чимкириктерчи чара көргөндө бүгүнкү согуш келип чыкмак эмес. Ушулардын айынан 3-чү элдик революция болгон. Мындай шылуундар жазага тартылышы керек болчу. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин айкөлдүгүн өздөрүнө каршы пайдаланган шылуундар иштин баарын тууралап
отурушуп согуштун чыгышын алып келишти. Өздөн чыккан жат жаман дейт кыргызда. Ички душмандар тышкы душмандарга көз кысып турушса, кыргыз мамлекетинин стратегиялык коопсуздугун камсыздаган УКМКны укпаса, президентибиз Айкөл болсо башка түшкөндү көрөбүз да. Арманыбызды ар кимге айтып, араб өлкөлөрүнөн жардам алып, түрк дүйнөсүнө ыктасак, ого бетер адашкан болобуз. Ошондуктан экс-президент Алмазбек Атамбаевди түрмөдөн чыгарып, анын айланасындагы татыктуу саясатчыларды алып, Турдукулов, Султанбеков, Карамушкина, бийлик тараптан президент Садыр Жапаров, Ташиев, Новиков болушуп, ал жактан Силаевди кошуп алышып, Орусия президенти Путин менен тууганча сүйлөшүп келиши керек. Баары бирге илгерки чүкөдөй аял Курманжан таткача болбой калыштыбы. Курманжан апабыз өгүз минип, ат минип Ысык көлдүн форель балыгын чаначына сала барса, бүгүнкүлөр самолет менен учуп барып келгенге жарабайбы. Убагында айтканды укпаган Акаев айдалып чыкты эле. Былтыртан бери айтылгандарды укпаган Соке да айдалып кетти. Эмки кезек Садыр Жапаровго жетип айтканды угабы. Бир адам жаңылса анын артынан 6,5 миллион кыргыз эл жабыркап, кыргыз мамлекети коркунучтуу абалга туш болду. Ошондуктан Кыргызстан стратегиялык өнөктөш болгон Орусия менен бирге болушу керек. Булак Азия News. Эл чындыкты билсин. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 16 майда кыргызстандыктарды энелер күнү менен куттуктады. Төмөндө мамлекет башчысынын куттуктоосу. Урматтуу энелер, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар энелер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жашообузда эненин өзгөчө ролу бар. Эне дүйнөдө теңдеши жок асыл зат. Эне өмүрдүн башаты, эне ар бир үйдүн жалпы мекенибиздин куту. Элибиз байыртадан энени ыйык көргөн, ума эне атаган. Жерди жер эне, өз тилин эне тил деген. Ошондуктан энени урматтоо жана сыйлоо анын турмуштагы алмаштыргыс ордун таануу каада салттарыбызга терең тамырлаган. Кыргызстанда бекем чоң жана ынтымактуу үй бүлөлөрдө ар дайым коомубуздагы адеп акылактык бакубаттуулуктарды калыптандыруунун маанилүү фактор болуп келген. Чыныгы энелик мээримдин чеги жок. Биздин күндөрдө жетим балдарды өз баласындай асырап, мээримбандуулуктун жана нагыз адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөтүп, аларга сүйүүсүн, жан дүйнөсүн арнаган энелердин ар бир жалпы коомубуздун терең урмат сыйына татыктуу. Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө эмгектенген мекендештерибиздин балдарын энелик мээримге, камкордукка бөлөп тарбиялап жаткан апаларга жана чоң энелерибизге чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Сиздер наристелердин бактылуу балалыктын кучагында жайдары жашоосу жана алардын коомубуздун эртеңкисин, мамлекетибиздин келечегин аныктай турган татыктуу жарандардан болуп, жетилишүү үчүн эбегейсиз зор салым кошуп жатасыздар. Бүгүнкү күндө үй бүлө институтун чыңдоо, энени жана баланы коргоо, энелердин укуктары менен кызыкчылыктарын камсыз кылуу, көп жана жаш балалуу үй бүлөлөрдү ар тараптан колдоо мамлекетибиздин социалдык саясаттын эң маанилүү жана артыкчылыктуу багыттарынын бири. Ошол себептен жакындагы жалпы элге кайрылуумда ума эне культтун калыбына келтирүүнүн зарылдыгын айттым. Эне жана баланы камкордукка алуу, колдоо жана коргоо багытында улуттук программаны тез арада ишке киргизүүнү тапшырдым. Урматтуу асыл зат энелер, дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо каалайм. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Эрдоган менен мамилени жакшыртуу үчүн бийлик гүленчилерди байлап береби? Президент Садыр Жапаров Түркия менен мамилени чыңдоону жакшыртууну айтты. Реджеп Тайип Эрдоган да эки мамлекеттин бир туугандык мамилесинин бекемделишине кызыктар. Бирок анын олуттуу шарты бар, эскертип коелу. Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда биздеги гүленчилерди жапырт кармап, өз мамлекетине өткөзүп алуу талабын билдирген эле. Себеби алар Түркияда мамлекеттик төңкүрүш жасоого аракет кылышып, куралдуу жаңжалга чейин барышып, жеңилип калышкан. Ал ортодо Кыргызстанга олуттуу маселе коюлган. Биздеги Сапат, Алато, Манас жана башка окуу жайларындагы мугалимдерди, бизнестеги гүленчилерди камакка алуу, окуу жайларды жабуу суранычы аткарылган эмес. Атамбаев каршы чыгып, ошондон эки мамлекеттин мамилеси муздай түшкөн. Эми азыркы бийлик чыныгы достукка баруу үчүн эмне кылуу керек? Дал ошол Эрдогандын эски талабын аткарса, андан соң гана кучак жайышкан бир туугандык мамилелер башталат го. Элестетип көргүлө, биздеги жүздөгөн гүленчилерди байлап кетип атышканын. Булак Арбакейчи. Эл чындыкты билсин. Сыймык Жапыкеев 300 миллион долларды Бакиев алып кеткен эмес, убактылуу өкмөт жеген. Мындай пикирин Ысык көл облусу мурдагы прокурору Сыймык Жапыкеев Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жазды. 300 миллион долларды Бакиевдер алып кеткен эмес, 14 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жешти. Мамлекеттик ишкана жүргөндө текшергенбиз, акча турган. Мен таң калгам. Кийин убактылуу өкмөт Бакиевге шылтап жешкен. Акча фонд развитиянын өнүктүрүү фонду Чудиновдун балансында нак турган деп пикир калтырган. Булак медиа центр.
эл чындыкты билсин. Сооронбай Жээнбеков камакта жаткан Мелис Аспековду сотко берет. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Асылбек Кочкоров камакта жаткан активист Мелис Аспековдун билдирүүсүнө жооп кайтарды. Анда экс-президентке жалган жала жапкан үчүн Аспековду сотко бере турганы айтылган. Бул билдирүү карандай калк коомчулуктун көңүлүн өзүнүн ыклас иштеринен алаксытып, башка жака бурууга жан далбас уруп жатканы кимге болбосун түшүнүктүү. Бул максатта Аспеков жалган билдирүү таратып, өлкөдөгү таанымал адамдардын исин колдонуу жолу менен элди алаксытууга аракет кылууда. Жала жапкан үчүн аны сотко беребиз деп айтылат билдирүүдө. УКМКнын тергөө абагында олтурган активист Мелис Аспеков 14 майда Facebook баракчасына акыркы президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо компаниясына Жээнбековдордун үй бүлөсүнө $10 миллион алган тууралуу билдирүү жазган. Ал шайлоодогу үгүт иштеринде Жапаровдун штабында жүргөндүктөн көп иштерге күбө болдум деп өзүнүн бир нече фактыларын келтирген. Бирок буга чейин Садыр Жапаров Аспеков анын шайлоо штабында иштебеген билдирген болчу. 10 январда 1 май райондук сотунун чечими активисттер Мелис Аспеков жана Улан Жураев Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде камакка алынган. УКМК алар бул ишканадан $250 миң талап кылганын, сотко чейинки териштирүү жазык кодексин опузалап талап кылуу беренесинин негизинде жүрүп жатканын билдирген. Кийин Жураев үй камагына чыгарылган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.